Элебесова, советский. Керек есілш. Мол дарақтары кешкек ондар. Айсулуну өлтүрүүгө шектүүнүн мурдагы жазасын жеңилдеткен судьялар камалды. Буга чейин Ички иштер министрлиги 17 жаштагы Айсулуу Мукашеваны зордуктап, мыкачылык менен өлтүрүүгө шектелген Кумарбек буга чейин кылган кылмыш үчүн алган жазасын жеңилдетүү үчүн жактоочусу аркылуу сотторго акча бергендиги тууралуу айтканын маалымдаган. Кумарбек жана анын жакын туугандары жасаган оор кылмыш үчүн тийиштүү жазадан тартылуудан кутулууга мүмкүндүк берген коррупциялык схеманын бардык жагдайларын толук ачып, кеңири маалымат беришкен. Топтолгон материалдардын негизинде жактоочу кармалып, ага карата бөгөт коюу чарасы камакка алуу түрү тандалып алынган. Судьялар кеңеши шектүү Кумарбектин ишин караган судьяларды жана прокурорду кылмыш жоопкерчилигине тартууга макулдук берүү тууралуу сунуштаманы колдогон. 1-май райондук сотунун чечими менен айыпталуучуларга карата камакка алуу түрүндөгү бөгөт коюу чарасы тандалып алынды. Тергөө иштери уланууда. Булак Серепкежи. Камчыбек Ташиевдин орун басарынын атын жамынып, $46,000 алдашкан. УКМК төрагасынын орун басарынын атын жамынып, жаранга карата козголгон кылмыш ишин токтотууну убада кылышкан. Шектүүлөр жарандын $46,000 ээлеп алышкан. Кармалган алты жаран УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Бул тууралуу УКМКнын басма сөз кызматы билдирди. УКМК мамлекеттик органдардын жетекчилеринин аттарын колдонуу менен мындай мыйзамсыз аракеттерди жасоону жана жарандарды адаштырууну көздөгөн адамдар белгиленген тартипти жана колдонуудагы мыйзамдарга ылайык жоопкерчиликке тартылаарын билдирет. Булак Серепкежи. Таиландда суу ташкыны 33 адамдын өмүрүн алды. Катуу жаандан улам башталган суу ташкын Таиланддын 9 провинциясын жана коңшу Малайзиянын 8 штатын каптады. Эки өлкөдө тең 45,000 жакын адам эвакуацияланды. Таиландда 33 кишинин өмүрү кыйылды. Индонезияда да ушул атадагы суу каптоо жана көчкүдөн 13 адам каза болду. Малайзияда 1 адамдын өлүмү катталды. Таиланддын эң көп жабыркаган Хатьяй шаарындагы ооруканада 600 бейтап бар. Алардын болжол менен элөөсү жананыруу бөлүмүндө оорукананын 1-кабаты толугу менен суу алдында калган. Учурда ушул жактагы бейтаптарды тик учак менен башка жакка көчүрүү иштери жүрүп жатат. Бул үчүн 20 тик учак жана 200 кайык тартылганын өкмөт билдирди. Расмий маалыматка караганда селден 980 миңдей турак жайга зыян келтирилип, 2,7 миллион киши жабыркады. Метеорологдор катуу жаан-чачын уланаарын эскертип жатышат. Таиланддын аба ырайы кызматы шаршемби күнү түштүктөгү бир нече провинцияда, анын ичинде Сонгхлада катуу жаан-чачын күтүүлөрүн эскертти. Окумуштуулар климаттын ысышы түштүк чыгыш Азияда бороон чапкындарды жана нөшөрдү күчөтүп жатканын эскертишет. Буга чейин Вьетнамда 100гө жакын кишинин өмүрү кыйылганы кабарланган. Булак Азаттык. Сонун жаңылык. Сиз билген жана иченген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат: стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Индонезиядагы аралдардын биринде сел жүрүп 10 адам каза болду. Индонезиянын Суматра аралында сел жана жер көчкү болуп 10 адам каза тапты. Катуу жааган жамгырдан улам дарыялар ташып, агын суулар 470 үйдү каптаган. Эң көп жабыркаган аймактардын бири Сиболга шаары экени айтылды. Бул жерде 5 адам каза болуп, 3-өө жаракат алган. Куткаруучулар 4 тайынсы жоголгон адамды издөө иштерин улантууда. Борбордук Танаполинде болсо 4 адам каза болду. Жалпысынан болжол менен 2000ге жакын үй жана имарат суу алдында калды. Гонконгдо 4000 адам жашаган турак жай комплексинде өрт чыкты.
Гонконгдо 4000 адам жашаган турак жай комплексинде өрт чыгып, натыйжада 11 тургун жана 1 өрт өчүрүүчү каза болду. Жабыркагандардын айтымында имараттарда өрт сигнализациясы иштеген эмес. Өрт комплекстин 4 кварталын каптап, жалпы 1984 батир күйгөн. Полициянын маалыматына караганда кеминде 2 адам күйүк алып, 16 адам жабыркаган. Маалым болгондой, бул райондо жашаган тургундардын бири компаниянын жетекчилигине бир нече жолу курулуштун сапаты начар экенин айтып даттанган. Анын айтымында имараттарда өрт сигнализациясы орнотулган, бирок өрт учурунда ал иштеген эмес. Өрттүн так себеби азырынча белгисиз. Басылманын маалыматы боюнча бул Гонконгдо 17 жыл ичинде биринчи жолу 5 категориядагы өрт болуп эсептелет. Буга чейинки ири өрт 2008-жылы болгон. Анда Монкокто караоке бар жана түнкү клубда чыккан өрттөн 4 адам каза болуп, 55 адам жаракат алган. Ташиев байлыгына таң калган салык кызматынын мурдагы башчысы тууралуу иликтөө чыкты. ЛТР телеканалы салык кызматынын мурдагы төрагасы Алтынбек Абдувапов жана анын командасындагы салыкчылардын коррупциялык схемаларын ачыктаган иликтөө жарыялады. Анда салыкчылар 3 коррупциялык схема түзүшкөнү айтылат. Биринчи схема боюнча алар ири салык төлөөчүлөрдү мыйзамсыз текшерүүгө алып турушкан. Натыйжада ишкерлер чоң суммадагы пара берүүгө мажбур болушкан. Бул схемадан Абдувапов ай сайын болжол менен $100,000, ал эми анын орун басары $10,000 пайда көрүп турган. Экинчи схема электрондук товардык транспорттук коштомо кагаздарына байланыштуу. Андай махинациялардан улам өлкө казынасына 2024 жылдын 11 айында $34,602,630 зыян келтиргени айтылат. Иликтөөдө Абдуваповдун 3 схема кылмыштуу кирешилерди адалдоого жана акчаларды чет өлкөлөргө чыгарууга багытталганы баяндалат. Ал акчаларды жубай аркылуу адалдап, чет мамлекеттерден кымбат баалуу мүлктөрдү сатып алып турган. Мурдагы атка минер Бишкектеги мүлктөрүн тааныштарына каттатып койгон. Иликтөөдө аталган суммалар мүлктөр аныкталгандары гана экени, ал эми аны менен жубайынын чет жактарда эс алууга жумшаган акчалардын суммасы такталбай калганы айтылат. Тергөөдө айыпталуучулар өздөрү да эс алууга канча сумма коротушканын билбегенин айтышкан. Мындан тышкары материалда тергөө иштеринин натыйжасында 4,307,000,000 сомдон ашык акча каражаты кайтарылганы кабарланды. Эске салсак, былтыр 6 декабрда Абдувапов менен Кыдыргычев УКМК тарабынан кармалган. Атайын кызмат алар электрондук товардык транспорттук коштомо кагаздарды пайдалануу менен байланышкан махинацияларга тиешеси бар деп шектелип жатканын билдирген. УКМКнын башчысы Камчыбек Ташиев июль айында Ош облусундагы жайында Алтынбек Абдуваповдун байлыгы $55,000,000 барабар экенин айтып таң калган. Булак Суперкежи. Биз мындан 3,5 жыл мурун жол кырсыгына кабылып, балам ушинтип баса албай калган. Башынан 3 жолу операция болуп, азыркы учурда аппарат менен жашап жатат. Жашы 4 жашта азыр. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Мен улум Мухаммадты Турцияга операцияга алып барыш керек болгондуктан сиздерден кайрылып, жардам сурап кайрылып жатамын. Бизде акча каражатыбыз жок болгондуктан сиздерден жардам сурап кайрылдык. Биз мындан 3,5 жыл мурун жол кырсыгынан улам балам башынан катуу удар алып калган. Азыркы учурда баса албайт. Ошо баламдын басып кетүүсүн каалайм, мен дагы көптүн катарында ойноп күлүүсүн каалайм. Кайрымдуу кыргыз элим, жардамыңыздарды аябаңыздар, ошо балам эл катары басып кетсин. Баланын бир жери ооруса эненин жүрөгү ооруйт дейт. Сиздерден сурандарым, кайдыгер карабаңыздар, 5 сом 10 сом болсо да жардам берип кетиңиздер. Азыркы учурда балам 4 жашта, өз алдынча баса албайт. Ушу токко жатат. Буга чейин 3 жолу операция болгон. Мындан алдын дагы сиздерден жардам сурап кайрылганбыз. Баарыңыздардан Аллах таалам ыраазы болсун. Ушу сиздердин жардамыңыздар менен азыр балам кичине аракеттенип жашап жатат ушул жарык дүйнөдө. Азыр башында аппарат менен. Бул акыркы операциясы бизге $45,000 каражаты керек болгондуктан бизден андай сумма жоктугуна сиздерден жардам сурап кайрылдык. Жардамыңыздарды аябаңыздар, Аллах таалам ыраазы болсун баарыңыздардан.
Ушу баламдын басып кетишине себепкер болуңуздар. Бардык карта реквизиттер өзүмө караштуу. Эмбанк кымбатка деп чыгат. Аяк 3197. Ошол эле номерде оденги эдин салам дегендерде. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар 7807 Кундузай деп чыгат. Өзүмө таандык ал дагы өзүмдүн сиңдилерим. Баарыңыздардан Аллах таалам ыраазы болсун, жардамыңыздарга чоң рахмат.